Бүгүнкү күнгө карата өлкөдө COVID-19 инфекциясынын жаңы 11 учуру катталды. Бишкек шаарында 5, Чүй областында 3 учуру болсо, Жалал-Абадта 3 киши өпкөнү сезгентүүчү жаңы типтеги вирусту жуктуруп алышкан. Жаңы учурлардын экөө медицина кызматкерлери. Жалпы ошо Кыргызстан боюнча тастыкталган ковид инфекциянын учурлары 906га жетти. Анын ичинде Жалал-Абадта 135, Ош областында 172, Ош шаарында 113, Чүй областында 81, Бишкек шаарында 262, Баткен областында 18, Нарын областында 115, Ыскөл областында 10 учурду түздү. Ошондой эле бир сутка ичинде 13 бейтап ооруканадан чыгарылды. Анда Бишкек, Ош шаарларынан 6 бейтаптан сакайып үйлөрүнө кетсе, Нарында 1 киши коронавирусту жеңген. Муну менен жалпысынан 650 адам COVID-19 илдетинен айыкты. Ал эми стационарларда жаткандардын саны 224 болсо, алардын ичинен 6 киши жандандыруу бөлүмүндө. Ошондой эле учурда республикалык инфекциялык ооруканасында коронавирус менен 32 бала ооруп жатканы белгиленди. Бактыга жараша аларда инфекция жеңил клиникалык түрдө өтүп, абалы оорлошкондору жок. Ошол эле учурда дүйнөдө COVID-19 илдети күчөп турган өлкөлөрдө балдар арасында Кавасаки синдрому күчөп жатканы да жүрөктүн үшүн алууда. Азырынча толук изилдене элек. Кан тамырларды жабыркаткан бул оор илдет АКШ жана Европанын бир топ өлкөлөрүндө көп катталууда. Аталган синдромго 1 жаштан 5 жашка чейин наристелер чалдыгып, учурда анын клиникалык симптомдору COVID-19га окшош болуп жатыптыр. Андыктан дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери бул жаатта коңгуроо кагып, эки оорунун бири-бири менен болгон байланыш ыктымалдыгын изилдешүүдө. Это тяжелое воспаление сосудов, поэтому возможно проявление вирусной инфекции возможно осложняется, и синдром Кавасаки начинает явно проявляться. Поэтому в Китае это не наблюдалось, и вот в Европе вот такая тревога есть. В Кыргызской республике у нас в стране синдрома Кавасаки не наблюдается, и такой вот озабоченности пока у нас не наступает, но все, во всяком случае, наши врачи насторожены, мы будем за этим зорко следить. Ошондой эле Бишкектеги номер 1 тергөө абагында бир кызматкердин анализинен коронавирус табылганы белгилүү болду. Эске салсак, бул маалыматты буга чейин бир катар сайттар жазып чыккан. Бирок кечээ эле жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы билдирүү таратып, анда жабык жайларда коронавирус илдетине чалдыккан адам катталбаганын билдирген болчу. Ошондой эле Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин 5 жана РСК банкынын 2 кызматкери да коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бүгүнкү күнү ошо СИЗО 1де бир кызматкердин анализи ошо тастыкталып COVID-19 деп карап атабыз. Азыр эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Тегеренде лабораториялык дагы тастыктоолор бар. Жыйынтыктары менен кийин маалымат болот. РСК банктан ошо 2 учуру бар. Бирөөсү Бишкек шаарында, бул да контактлардын арасынан табылып чыгып, ооруп, дарыланып, айыгып чыгып кетти. Экинчи учуру болсо ошо Чаткал районундагы ошол банктын филиалынын кызматкери ооруп калгандыгы тастыкталып, ошол жерден бүгүнкү күнү ооруканада туруп атат. Бул дагы жанакы Чаткалда болгон вспышканын ичинде катышып, ошо контактта болуп, оштерден жугузуп алган. А появились ли среди заболевших депутаты, министры и замминистра? Нет. Ошондой эле министрлик Чаткалда дарыгерлерге орой мамиле кылган учур боюнча да маалымат берди. Буга чейин COVID-19 илдетин жуктуруп алган райондук тез жардам кызматынын дарыгери жергиликтүү тургундар тарабынан кодуланганы белгиленген. Бирок көп өтпөй ал маалыматты дарыгер өзү четке кагып, болгону Чаткалдагы алгачкы бейтап болгондуктан туш тараптан чалуулар болгонун айткан. Мындан тышкары коронавирус аныкталган жергиликтүү тургунду алып кетели деп келген медицина кызматкерине кол көтөрүү боюнча да учур бар экени айтылып, аны милиция териштирип жатканы кабарланган. Кечээ эле тиешелүү министрлик Чаткал районунда коронавирус боюнча абал курчуп жатканын билдирген. Анда маркумду акыркы сапарга узатууга баргандар массалык түрдө илдетти жуктуруп алышканы белгилүү болгон. Просто человек отказался и не верил сперва, что так бывает. Но там был случай, когда чуть ли не забаррикадировались и не пускали медицинских работников. Поэтому пришлось привлекать и сотрудников милиции,
подключились представители местной районной госадминистрации, и вопрос был на том решен. Ошондой эле кечээ Бишкекте Кыргыз темир жолу ишканасынын ооруканасында обсервация ачууга бир топ адамдар каршы чыгышты. Алар бул аракетин мекеменин тегерек четинде көп адамдар жашай турганын жана аларга оору жугушу мүмкүн деп түшүндүрүшкөн. Нааразы тараптын арасында медиктер да бар экени белгиленип жаткан. Үйдөн бул коронавирус менен деле контакт болбогон, ооруп калып, ошол жерде жанакындай өпкөнү сезгениши болуп калышы мүмкүн. Же болбосо башка бир кандайдыр бир ар кандай оорулардын белгилери чыкканда биз ошол жерге алып барып, аларга деген мындай медициналык тыкыр көзөмөл кылып, ошол жерден анализдерин тастыктап, толуктап текшерип чыгып, эгерде жанакындай вирус бар боло турган болсо, аны жанакындай атай специализдированный биздин инфекционный ооруга жаткызып, калганы андай жок болсо ошол жерден дарылап үйлөрүнө чыгарыш керек маселеси бар болчу. Бүгүнкү күндө ал жерден медициналык кызматкерлер каршы чыкты деп жанакындай айтканда ал туура эмес. Анткени ал жерде ооруканада деген толук жанакындай бейгам шарттар түзүлүш керек болчу. Ошон үчүн ал жерден маселелер бар болчу, ремонт талап кылынды. Ал жерде режимдик дагы талаптар бар. Ошого ылайык келбегендиктен бүгүнкү күнү ал оорукана деген толук ремонттон өтүп, жанакындай биз койгон режимдерге даярдыкка чейин жеткизгенге чейин биз башка жакка которуп, бул маселени башка бир оорукананын базасында деген бүгүнкү күнү чечип атабыз. Ошондой эле Талас областына вирусологиялык анализ жасай турган лаборатория жеткирилгени белгилүү болду. Буга чейин анализдер Бишкекке ташылып келип жаткан. Аталган областта 45 адам обсервацияда жатат. Аймакта коронавируска кабылгандар жок. Мына Талас областында да бүгүн эртең мененден баштап атайын вирусологиялык лаборатория ошол жерден ачылып, бүгүн буюрса кечке чейин даяр болуп калса, эртеңки күнү мына Талас областындагы жанакындай вирусологиялык изилдөөлөр жүрүп, жакын баягы бияка ташып келип, ушул жерден текшерип жанакы результат берип атканбыз. Бүгүн болсо мына ошол жерге дагы лаборатория жеринден ачып, жанакындай чоң капка деген өтмөктөрдөн өтүп аткан жарандар же болбосо жанакындай айдоочулардын баары ошол текшерүүдөн, ошол жеринен текшерилип, ошол жерден жыйынтык алып, кетип аткан маршруту боюнча жөнөй берет. Бул дагы бир топ биздин элдерге жеңилдик болуп калды. Ошол эле учурда коронавирус жуктуруп алгандан кийин жумушун таштап кеткен медиктер барбы деген да суроо узатылган. Саламаттыкты сактоо министринин орун басарынын айтымында азыркы тапта андай учур катталган жок. Жаңы типтеги вируска кабылган дарыгерлердин жалпы саны 226 болсо, анын 163-ü сакайып чыгып, бир тобу жумуштарына кайра кайтышкан. Акмарал Сабатар, Самат Төлөтахунов, НТС.